старший официант болуп иштедим, администратор болдум, ресторатор болдум. 2-3 тойканаларды управлять этип иштеп көрдүм. Студент болуп жүргөм. Мына ишкерликтин биринчи кадамдары башталган кезде. Управление, обслуживание и так далее ошол нерселер. Анан ошол опыт менен ресторандарга өттүңүз. Ресторандарда? Ресторанда өттүм. И ресторанда могул сеть навигатор болчу, ошол жерде иштейт элем. Анан мен эми арак куясың да, арак куясың, вино куясың, анан уже мечитке барган сайын жана домолордон сурасаң болбойт экен да. Чок ажы айтат го, аракты куйган дагы, саткан дагы, берген дагы, өстүргөн дагы, ташыган дагы арам депчи. Кудум ошондой эле куйган дагы арам болгон үчүн мен мынантип сүйлөшкөм. Мен баягы старший официант болгонум үчүн бирөөчө кайсыл столикте алкоголь жок болсо ошолорду мен карайм. Алкоголь барлар силер карайсыңар деп, ал жерде ход алып кеткем. Бирок ошондой болуп иштедим. Жаман кийтиргенсиз ошо. Ошо. Бирок ошентип иштеп жүрүп, не болду? Баары бир кайра намаз окуп жүргөндө баары кыжылат боло бердим ал жердечи, тапкан акчадан белек. Акыртышадыңызбы ошондо? Аны таштадым.